Карбек мырза, мындай коомчулукка айтып койсоңуз, мамлекет ошо КГРКга милдеттенме берди беле, же кепилдик берди беле? Иштетпесек сотко берсеңер утулуп калабыз дегендей кылып айтып атасыз да элге. Кепилдик барбы жокпу? Ал частный компания. Кызыломпол тоже частный компания. Каяктан мамлекетти сотко бериш керек? Бул элдин талабы болуп атат. Бүгүнкү күндө мына айтып атасыңар, алар менен берки аукциондон утуп алгандар менен өзүнчө сүйлөшүп атабыз деп атасыңар. Кайта жооп берип атасыз, сотко бериш ыктымал, анан кийин ушундай коркунуч бар деп. Ал менчик да, өзүнүкү да. Ал профилирование кылсын. Мынакей алтын кенден алтынды жезди бөлө албай Казакстанга алып барып атат. Ошого жазасын. Аракет кыла берсин, өзүнүн аракет. А сиз кепилдик алгандай сүйлөп атасыз. Урматтуу депутаттар, мен да кошумчалап коеюнчу. Мына ГКПНдин орун басары, урматтуу депутаттар, түздөн түз эле ошол Евразия деген уран иштеткен компаниянын адвокаты болуп атат. Бир эле далил. Мына сиз айттыңыз, жылына миллион тонна уран алып келип иштетсе, мамлекетке 500 миллион сом түшөт эле. Аттыңай бул закон эми кабыл алынса, ошол 500 миллион сом түшпөй калат деп. Бирок сиз бир жагын айттыңыз. Экинчи жагын айтыңызчы, ошол миллион тонна урандан канча хвост калат бизде? Канча жыл ал хвост азабын жейбиз? Анан ошол хвостторду сакташ үчүн ошол эле мамлекеттен канча акча керек? Анан адамдардын ден соолугуна, экологияга кеткен зыянды айтып бериңизчи. Ал жагын айтпай, бир жагын айтып атпайсыз. Ошо калыстык эми. Анан бул бир. Экинчиден, уже боло элек жатып эле биз уттурбайбыз кодобуз. Уттурбайбыз, бир маселе. Айтпайын дедим эле, айтууга туура келип атат. Евразия деген компания силердин шала кылыңардан ошолор менен жан тартып биргелешкен үчүн разведкага лицензия алып туруп 400 тонна сырьёну Кара-Балтага алып барып иштеткен. 400 тоннаны алып барып иштеткендиги үчүн кылмыш жообуна тартса болот баарыңарды. Анткени алар разведкага гана лицензия алган. Разведка деген башка. Разведка жөн эле изилдейт, ушул жерде барбы уран жок деп. Алар Кызыломполдон 400 тоннаны алып барып Кара-Балтадан иштетишти. А силер унчуккан жоксуңар. 400 тонна уранды алып барып иштетип коюшту. Урматтуу Алмабек Насырканович, 1000 тонна, бир жылда 1000 тонна уран эме иштетсе деп айттым. Анан Кара-Балта кен комбинаты 400 тонна концентрат алды. Концентраттын ичинде содержание урана 0,3%, бардыгы 133 килограмм уран эме содержаниясындагы эмени алды. Анан алганы жанагы технологический исследование жасайт компания геологоразведочный учурунда. Ошол технологический исследование эмесинде ошо алганга уруксат берилген. Ошол туура эмес уруксат берилген да. Разведкага деген андай берилбейт. Аны переработкага берет. Тиги добычага берет 400 тоннаны. Жок, аны технологияны изучать этиш үчүн технологический проба алат. Ошо технологический проба 400 тонна концентрат деген там содержание урана 0,3%. Ошондо бардыгы 144 килограмм уран содержащий сырье. Айтыңызчы, өкмөттүн позициясы кандай бул мыйзам боюнча? Макул, каршы болсоңор айткыла каршыбыз деп. Өкмөттүн позициясы жалпысан өкмөт колдойт бул